Тойдон келе жатып, бүгүн ушундай окуя болду. Бүгүн дагы бир кырсык Дагестанда болду. Видеодо көргөнүңүздөй тойдон чыгып келе жаткан Lada Priora үлгүсүндөгү унан айдоочусу рульда бир аз эс алууну каалаган жана айдоочу уктап калган. Бир маалда рульду башкара албай калып, унаа тайгаланып жолдон чыгып, темир тосмону сүзгөн. Айдоочу менен жүргүнчү оор жаракат алышкан. Жабыркагандардын бири комада жатат. Кагылышуу учуру видеого түшүп калган. Бишкектин 1-Май районунда аз камсыз болгон 150 үй бүлөгө 10 мүшөктөрүнүн көмүрү таратылды. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Муниципалитеттин маалыматында айтылгандай, көмүр таратууга район башчысы Жамалбек Ырысалиев катышты. Кувейт кайрымдуулук фонду 1-Май районунун тургундарына колдоо көрсөтүп, турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдү көмүр менен камсыз кылды. Милли кесек буга чейин тараптар эки тараптуу кызматташуу жана өз ара жардам көрсөтүү маселелерин талкуулаган. Макулдашуулардын алкагына муктаж болгон үй бүлөлөрдү оту менен камсыздоо боюнча план ишке ашырылды деп жазылат маалыматта. Видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроо чөнүндө баса кетиңиздер.